Бардык айымдар экранга жакыныраак келиңиздер. Кийинки кеп-кеңештер сиздерге аябай пайдасын тийгизмекчи. Андыктан жакыныраак туруп кулак салыңыздар. Себеби дегенде биз бүгүн ушул жума даярдык темасында сүйлөшүп атабыз. Ал эми бүгүн болсо кышкыга даярдык, жана ошондой эле кийимдер, жаңы жылга даярдык. Кандай түстөр, кандай түстөр мода болот, ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн биз дизайнер биздин Бегимай Талайбек кызы коногубуз чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен Бегимай, кош келипсиз. Маанаңыз жакшы? Жакшы, аябай жакшы. Жаңы жылга даярдык кандай? Бүгүн биз мынакей гардеробту даярдоо темасында сүйлөшүп атабыз. Жаңы жылга эми сиздер дизайнерсиздер, билесиздер кандай түстөр модада болот. 2018-жылы ит жылында кандай түстөр модада, кандай кийимдер тренд деп коебуз, сиздердин тилиңиздер менен. Ошол тууралуу кеп курсак. Келиңиз. Чоң рахмат чакырганыңар үчүн. Манай абдан жакшы. Жаңы жылга даярдыктар дагы абдан жакшы. Азыркы учурда 2 жума калды. Биз аябай катуу даярданып жатабыз. Бул жылды жакшы маанай менен өткөрүп, келе жаткан жылды жакшы тосуп алалы деп аракет кылып атабыз. Азыркы жыл мындай айтканда иттин жылы болуп атпайбы? Ошол себептен жаңы жылда тренд деп айтсак, бул күрөң цветтеги, алтынга жакын цветтеги өңдөр Модалуу болот. Модалуу болот, аябай. Сары. Эми ошол өңгө кирген бүт түстөрдүн баары. Анан бул жылы аябай деген модный показдарда, модный көрсөткөн показдарда аябай жаңы трендтер бар. Аларга киргизсек, мисалы булар илгерки, например, биздин 80-жылкы модалар кайра келип баштап атат бизге. Бирок аларда деген жалаң эле ошолдо токтобостон жаңы кошумчалар менен кайра толукташ керек. Толуктап, жанга кирип, кайра башынан модага кирип атат. Сандыкта жаткан баягы апаларыбыздын, тайжелерибиздин кийимдерин сактап турушубуз керек экен да? Керек болот. Ошолорго эле кичинекей эле бир жерин өзгөртүп, анан кийин ал нерсе кайра чыгат, Негизи мода жыл сайын ушундай мурунку жылдар кайталанып атканын биз байкап атабыз. Келиңиз, эми бул жакта сиздин жумуштарыңыз бар экен. Ошолор жөнүндө сүйлөшсөк. Эмгегиңиздерге да күбө бололу. Жүрүңүз. Келиңиз, сүйлөшөлү. Сиз жогору жакка өтсөңүз. Бул кийимдердин баары колго жасалган. Бул келиңиз бирден алып көрсөтөлү. Мындайынан бир аз. Бул деген быйылкы жылды эгер алсак, быйыл аял кыздын, аял заттын өзгөчө фигурасын, силуэтин жакшы белгилеп турчу кийимдер мода болот. Анан бархат, илгери деген бархат аябай тренд болчу да. Азыр кайра ошол мурунку мода кайра келип, азыр бархат аябай модага кирип атат. Демек, бул кийимди сен кийсең татты аябай сон жарашмак, мен көрүп турам дегендей. Ишенем ага. Андан кийинки көйнөгүңүз тууралуу. Буну ордуна коелу дагы. Шурусу менен турабы? Кийинкини мен алайын, сиз болсо комментарий берериңиз, Буну демек мындайынан көрсөтүш керек экен азыр. Мен көрсөтөм. Урматтуу Нияз, буну кармап турсаң, мен мындайынан көрсөтөм. Ошо дүкөндөргө барганда деле ушундай да, айымдар багы алып эле бере беришет, биз мырзалар көтөрүп жүрөбүз дегенде. Силер биздин жардамчысыңар да ошон үчүн. Бул көйнөк деген азыр бул сезондо, келе жаткан сезондо, жазкы сезондо аябай деген гүлдүү нерселер модага кирет. Бүт бул жерден гүлдүү нерсе көп, бирок ошону подчеркивать белгилеш үчүн биз деген жемчугтар менен, анан бисерлер менен полностью ручной колго жасалган
жумуш. Бул эми баягы жаш кыздарга азыр көбүнчө деген эми баягы бийлегенге кийип калышат, эми тиги клуб деп коебуз, ошондойлорго жаш кыздар кийип, диского кийип калышат, ошого ылайыктуураак окшойт, бул тойлорго деле боло берчү кара болсо. Ооба, бул кечелерге. Азыр быйылкы деген цвет бул түс аябай мода болот. Бул кара да эмес. Кандай караганда башкача окшойт. Переливаться этип турат. Мынакей, анда ак көйнөктү көрдүк, урматтуу достор. Сиздер дагы кааласаңыздар сөзсүз түрдө Бегимайга кайрылсак болот. Анан кийин дагы сурайбыз Бегимайдан кайсы жакка деп, Бегимай. Анда эмесе кийинки көйнөктү алып чыга берели. Рахмат, Нияз. Эң сонун жардамчы. Бул көйнөк. Бул комбинезон. Комбинезон быйылкы жылда деген аябай тренд болот. Прозрачный кийимдер. Бирок бунун ичинен деген кийим кийилет. Ошентип айттыңыз, жантып баардык ич кийимдер көрүнүп. Жок, обязательно. Мындай деген сарафандар деле азыр чыгып атпайбы? Ичинен кийип, сыртынан үстүнөн сарафан кийип. Бул да ошол сыяктуу эле, бирок буну момундай колго жасалган тоже. Бул бизде деген шоурум болуп атпайбы? Бул биздин тоже итальянский дизайнерден бизге берилген. Мынакей, кармап көр. Бул кур окшойт, Кур. Бул жака. Бунун ичине эмне кийсек болот? Мисалы, үстүгө мейли түшүнүктүү баягы майка, водолазка кийсе болот, топ кийсе болот. Анан шорты менен. Колготки болот. Буну алса башыбызга тагып коебуз. Бул бүт баары колго жасалган жумуш. Буну дагы кичине жаңы жылга карата өзгөчө бир майрамдуу настрой берели деп полностью колго жасалган бисерлер менен Сваровский менен жасалган. Чаптап чыктыңыздарбы ошондо? Ушунун нар канча, түз бар канча, ушундай шууру бар, ушунун баарын колго жасадыңыздар. Мындай көйнөктү тигиш үчүн канча убакыт кетет жана наркы канча болду экен. Бул эми багы айрыкча өзүнчө оригиналдуу, индивидуалдуу болгусу келген айымдар үчүн да туура. Ооба. Өзгөчө баягы модалуу болгондор үчүн ошондо келиңиз айтып бериңиз, канча убакыт кетиресиз ушул убакыт жумшалат? Же жумшалды бул кийимдер? Жумшалды ар бир кийимге биз өзгөчө өзүбүздүн сүйүүбүз менен, өзгөчө өзүбүздүн мээрибиз менен жасайбыз. Мисалы келтирсек, бул кийимге 5 күндөй кетти. Бул только стразы могу жалтырактарды чаптоого эле 5 күн кетти. Тиккени бир күндөй, 2 күндөй кетет. Эми баягы ордугуна жараша кетет. Ордугуна жараша. Бул дагы көйнөк канча убакыт, 1 ай кетсе керек менимче. Буга деген аябай жаңы жылга жетишели деп аябай катуу жумуш менен аябай берилип, күн уктабай. Ооба, берилип жасаган жумуш. Ошондуктан буга деген 1 жуманын ичинде кетти. Заматсыздар. Сон эми болсо Нияз кесиптеш турганда эле баасын дагы билели. Биздин деген кызыккан көрүүчүлөр, кыздар, кыз келиндер бар болуш керек. Баягы кызыгышып, бааларын ушундай жаңы жылга тиктирсек, же болбосо жаңы жылдан кийин деле кийсек, баалар канча болот болду экен дегендер бар да. Ооба, бул азыр жаңы жылга карата бизде скидка, арзандатуу бар. Ошо арзандатуусу жок баасы 10 000 турат, арзандатуусу менен 7 000 болот. Демек 30% арзандатуу. Ооба. Жакшы. Эми биздин айымдар ушундай кийимдерди алат элек, каяктан кантип тапсак болот деген суроолорго өздөрүнө берилип атса керек кайра-кайра. Кантип табышат? Дарегиңиз же болбосо баягы Инстаграмда деле бар болушуңуз керек. Инстаграмда бизде деген шоурум, бизде мен өзүмдүн гана кийимим эмес, канча деген бизден дизайнерлерди мен өзүм чакырып, чогуу иштешели деп элдер келип көрсүн деп атайын бир ушундай идея менен, ой менен ачылган жер болчу. Негизинен менин ишимди, жумушумду Инстаграмдан Бай Бема деп тапса болот. Бай Бема. Бема деп тапсак, Беги Бай Бема.
Ооба. Демек буюрса ал жакта баардык маалыматтар бар да. Кайсы жакка кайрыласыз, кайсы дарек боюнча, ооба. Жакшы. Сиз дагы ушундай көргөзмөлөрдү өткөрүп турабыз, мода көргөзмөлөрүнө катышып турабыз деп атпайсыздарбы? Качан жакынкы аралыкта болот? Биз уже жаз жайкы коллекцияны даярдап атабыз. Буйруса. Эмилеби? Ооба. Булар алдын ала иштейт, анан өзлөрүнүн баягы модаларын бизге сунуштайт, анан биз карапайым эле ушул мода турбайбы деп кийип беребиз. Качан көрсөтүлөт? Азыр деген эң такталган датасы жок, бирок жазкы жайкыга биз уже даяр болуп билдирим Жаңы беребиз. коллекцияны тартуулайсыздар, э? Бегим ай, айтсаңыз, сиз өзүңүз баягы моданы кууп кийинесизби? Ушул азыр трендте болот эле, жашыл түстөр, сары түстөр, мен ошондой кийинем, ушундай шымдар мода болуп атат деп, же болбосо баягы өзүңүзгө жаккан, өзгөчө, же болбосо өзүңүздүн ойлоп чыккан стилиңиз барбы? Ооба, мен деген Кайсыга көрүп басым жасайсыз? Модагабы, азыркы болуп аткан, же өзүңүздүн стилиңиз? жок, мен өзүмдүн, мен ойлойм, ар бир адам өзүнү кантип бир көрсөтүш керек депчи. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстанда дагы аябай деген даңктуу дизайнерлер бар. Ар бири өзү тараптан өзүнөн чыккан жумуштарды тартуулайт. Биз деген эгер моданын артынан кууп жете албайбыз деп ойлойм. Мода аябай тез жүрөт. Биз жетише албайбыз го дейм. Артынан кууп Өзгөрүүлөр көп болуп турат, э? өзгөрүүлөр абдан бат-баттан көп болуп турат. Ошондуктан биз мен